Қазақстандын bir бөлігін су қаптады. Бұл видеоға қарсаңар, айылдарды су қаптап, үйлер жарақсыз болып, жануарлардың қырылып жатқанын көрөбүз. Дайынсыз жоғалған адамдар қанша? Бұл табиғи қырсық, бирок мунун алдын алса болмок. Буга ким күнөөлүү? Эми ойлоп атсаңар керек, Кыргызстанда туруп алып Казакстандын маселесин эмне кыласың деп. Бизге тиешелүү жерин гана айтайын. Мисалы, былтыры Түркияда аябагандай чоң зилзала болуп, 130 000 адам каза тапты. Анын санын жашышкан болчу, Эрдогандын эң ишенген адамы кечеги мэрлик шайлоодо 130 000 адам каза болду деп жарыя кылды. Ал Эрдогандын эң ишенген адамы болчу. Демек биз анын сөзүнө ишенсек болот. 130 000 адам каза болду. Андай жер титирөө, андай зилзала Японияда байма-бай, ай сайын эле болуп турат. Япондордо үйлөр кулабайт, а Түркияда бир жолу жер титирөө болду. Айыл, район, область кыйрап калды. Демек, бул жерде бир мандем бар. Эгер баары өз ишин так аткарып, өзүнүн адистигин так билип, жумушун так аткарганда, балким мындай болмок эмес. Япондордо үйлөр ошол жер титирөөлөргө ылайыкташтырылып курулат. А Түркияда болсо көрдүк, пайдубалдын ичинен таштандылар, акыр чикирлер чыгып атат. Демек, бул бир адамдын, текшерүүчүлөрдүн, жоопкерчиликтүү адамдардын шалаклыгынан 130 000 адам өлдү. Негизинен ар бир табигый кырсыктын алдын алса болот. Жер титирөө үчүн жер титирөөдө кулабай турган үйлөр салыш керек. Куласа дагы ичине аман кала турган шарттарды түзүү керек. Суу ташкыны каптай турган болсо, ошонун алдына тосуш керек. Алдын ала кабар алыш керек. Ар ким тааныштын кое берсе, тууганын кое берсе, өз ишин мыкты билбеген адамды кое берсе, табигый кырсыктардын алдын алуу өтө кыйын болот. Бизде да мамлекеттик кызмат бошой калса, ага чуркап барып, конкурска катышып, ал жактан өтпөй калып, кийинкисине катышып, андан өтпөй калып, кийинкисине, андан да өтпөй калып, кийинкисине катышып, аты конкурсбек аталып кеткенге чейин конкурстарга катышып, акырында көздөгөн максатына жетип, райондук билим берүүнүн башчысын карап калган болсо бирөөлөр, ошолор райондун келечегине, райондун билимине карап калган болсо ошондой адамдар, биздин деле келечегибиз дал ошол Казакстандын окуясы сыяктуу, Түркиядагы зилзала сыяктуу болуп калышы мүмкүн достор. Ошон үчүн көбүрөөк китеп окуйлу, өсөлү, өнүгөлү, бизди башкара турган адамдар тандаганга аракет кылалы жана ар ким өзүнүн ишин мыкты кылсын. Ошол достор, китеп окуйлу. Бизде эң негизгиси китеп. 2 шаурманын, 1 шаурма, 1 литр коланын баасында болгон китептер толтура. Эгер издесеңер, Book House китеп дүкөнүнөн таап алсаңар болот. Аккаунтун ылдыйга белгилеп кетем.